2021 жыл 5 апрель дал ушул күндөн тарта Ош гуманитардык педагогикалык институтуна Ош мамлекеттик педагогикалык университети жаңы наамы ыйгарылып, окуу жайдын тарых парагы жаңыланды. Бул вакытка чейин окуу жай 96 жылда артка таштап, далай жолду басып өттү. Кыргызстандын агартуу тармагы калыптанып, илим-билимдин өсүшү советтик доор менен байланыштуу. Себеби ошол кезде элдин сабатсыздыгын жоюу үчүн активдүү аракеттер жүрүп баштаган. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндөн кийин Бишкек, Ош, Жалал Абад облустарында атайын 6 айлык 1 жылдык мугалимдерди даярдоо курстары ачылып, мында Шариф Халпжанов, Жорубек Сарнакоев жана Базаркул Данияров баштаган педагогдор окутушкан. Дал ушул курстардын базасында эле Ош Жалал Абад педагогикалык техникуму түзүлүп, аны Жорубек Сарнакоев жетектеген. 1925 жылы Ош педагогикалык техникуму 3 жылдык болуп ачылган. Анын калыптанып, республикадагы эң алгачкы окуу жай катары кызмат көрсөтүүсүнө ошол кездеги Базаркул Данияров баштаган бир канча агартуу тармагынын өкүлдөрүнүн салымы чоң. Ал эми 1928 жылы Ош педагогикалык техникуму Жалал Абадка которулган. Ош педагогикалык окуу жайынын экинчи жолу кайра жаралуу мезгили 1937 жылдарга туура келет. Дал ушул жылдары өлкөбүздөгү 7-10 жылдык мектептерде окуучулардын саны көбөйгөндүктөн аларды окутууга мугалимдердин саны жетишсиз болуп, Ош кыздар педагогикалык окуу жайы уюштурулган. 1951 жылга чейин Ош педагогикалык окуу жайы деп аталып, кыздар менен катар балдар да билим алышкан. 1966 жылдары педучилищенин 3-чү кайра жаралуу мезгили башталган. Анткени Кыргыз өкмөтүнүн номер 324 буйругу менен Ош шаарында кайрадан педагогикалык окуу жайы түзүлүп, директору болуп Канада Салимбаева дайындалган. Окуу жай кайрадан ачылганда жергиликтүү партиялык жана советтик органдар педучилищега 1927 жылы курулган Улукбек атындагы өзбек мектебинин имаратын бөлүп беришкен. В 1966 году меня назначили директором школы, педучилища. Поступила на работу я в педучилище. Это было здание совсем, 7-летняя школа там была. Эту школу сократили. Я пришла, голое педучилище, ничего нету, ничего, вот абсолютно нет. Но я сразу познакомилась с этой Бутбаевой. Представила она мне библиотеку, и мои студенты проходили практику в Ошском педучилище, в пединституте, и потом в школе Кирова и в школе Ломоносова, потому что это были одна из лучших. И она представила библиотеку, полностью библиотеку и спортзал. Так что мы выходили из положения. Не было ни буфета, ни столовой. Рядом с нашим педучилищем была швейная фабрика. А швейная фабрика имела столовую свою. Я договорилась с директором швейной фабрики, чтобы кормили моих студентов. Андан кийин Абдыкадыр Аблаев жетекчилик кызматты 1972 жылга чейин аркалап, ушул жылдын февраль айынан тарта 1992 жылга чейин Жусуп Токтосунов 20 жыл окуу жайды башкарып, анын тарыхында директорлук кызматты эң узак аркалаган инсан катары аты калган. Жусуп Токтосуновдун мезгилинде окуу жайдын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, 550 орундуу жатакана курулуп бүткөн. Мурдагы имарат пайдаланууга жараксыз болгондуктан окуу класстар жаңы курулуп бүткөн имараттын 1-чи кабатына көчүрүлгөн. Ал эми 1981-82 жылдары азыр биз турган 3 кабаттуу окуу корпусу жаңы курулуп ишке берилген. Бул жылдар окуу жайдын тарыхында ийгиликтүү кадамдардын жылы болгон. Советтер Союзунун мезгилинде иштеп калдык да. Талапты күчтүү койчубуз. Директорубуз Токтосунов, Юсуп Токтосунович болчу. Биз баштапкыч мугалимдер даярдачубуз. Мектепке чейинки
воспитательдер даярдачыбыз, ошондой эле музыкалык мугалимдер даярдачыбыз. Анда бизде тиги эски корпустун, жок, общежитияда окучубуз биринчи этажында. Кийин анан жаңы корпус салынып, анан жаңы корпуска көчүп чыктык. Жылдын акырында распределение болгондо бизге абдан көп облустун мектептерине заявка түшчү. Себеби силер жакшы адистер даярдайсыңар деп. Бир адашпасам бир 16 эле мугалим элек. Орус тилден бир 5-6 мугалим бар экен. Бүт орустар эле Кравцова, Мартыновская деген, Щербакова деген. Анан мен дагы жакшы окуган элем, институт отличиянан бияка көрүп, ошол жерде иштеп калдым. Ошо мезгилде иштегенде биз аябай күчтүү мугалимдер экенбиз. Бул ушу азыркы мына университет болгондо фундаменттерин почти биз койдук да. Ушу кичинекей бир 16 гана мугалимдердин арасында коллектив, 5 класс бар коллективден 200 студенттер бар эле. Мына азыр кандай чоң өстү да, өз көзүм менен көрүп атам да. 1994 педагогикалык училище педагогикалык колледжге айланып, бул вакытта колледжди Кенжемат Абдулакимов жетектеп турган. 2 жылдан соң окуу жайга Анашбек Мырсабеков директор болуп, ошол жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 470 токтому менен Ош педагогикалык колледжи, Ош жогорку колледжи болуп кайра түзүлгөн. 1998 жылы колледждин ректорлугуна Досалы Чойбеков Иманбердиев дайындалып, анын тушунда окуу жайдын 75 жылдык юбилейине карата ректораттын имараты жана күрөш залы бүткөрүлүп, салтанаттуу түрдө ачылган. Муну улай 2002 жылыда жаңы өзгөрүү болуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 316 токтому менен Ош жогорку колледжине Анашбек Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту статусу берилип, ОГП педагогикалык адистерди регионалдык деңгээлде даярдоочу окуу жайга айланган. 2005-2006 жылдары Дөлөн Бабаев институту жетектеп, андан кийин ректорлук кызматка филология илимдеринин кандидаты Каныбек Исаков келген. Анын мезгилинде институттун илимий потенциалы жогорулап, билим берүүнүн сапаты жакшырып, окуу жайды өнүктүрүүдө алгылыктуу кадамдар ишке ашкан. Өзгөчө эмгек жамаатынын ынтымагы бекемделип, кызматкерлердин чыгармачылык менен иш алып баруусу жолго коюлган. Ошондой эле материалдык техникалык база заманбап үлгүдөгү каражаттар менен камсыздалып, жаштарга улуттук идеологияны туура калыптандыруу максатында бир нече жаңы борборлор ачылган. Каныбек Исаков өзүнүн ак эмгеги, мыкты жетекчилик сапаты менен окуу жайдын облигин бүтүндөй өзгөртүүгө жетишип, институттун тарыхында өзгөчө бурулуш жасаган жетекчи катары жазылып калды. Мына ушундай багытта институттун иши илгерилеп, 2011 жылдан баштап педагогика илимдеринин доктору профессор Бекмурза Зулуевдин жетекчилик астында окуу жайдын зоболосу артып, күндөн күнгө инновацияланып, чоң өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр жаралууда. Өзгөчө билим берүү тармагында тышкы байланыштары бекемделип, эл аралык аренада өзүнүн ордун таба алды. ОГП 2016 жылы кымыш өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларынын ассоциациясына мүчө болуп кирип, 2018 жылы эл аралык аккредитация агенттигинин баалоосу менен ОГП мыкты педагогикалык окуу жай деп табылган. Ал менен бирге мобилдүүлүк программасы эффективдүү ишке ашып, бир топ кызматкерлер жана студенттер чет өлкөдөгү жана өлкө ичиндеги жогорку окуу жайларга барып, тажрыйба алмашууга жетишти. Ошондой эле материалдык техникалык базасы да мезгил талап кылган деңгээлде чыңалып, сапаттуу билим берүү үчүн жетиштүү шарттар түзүлдү. Алдыда жыл ичинде пландалган иштердин катарын 5 кабаттуу имарат куруу этабы толуктап, иш жүзүнө ашуу алдында турат. Кылымдык тарыхты кечирген окуу жай өзүнүн тарыхында педагогикалык адистерди даярдоо миссиясын өзгөрткөн жок. Агартуучулардын алтын бешиги болгон педагогикалык билим уя учурда ынтымактуу жана эмгекчил жамааттын ак кызматынын натыйжасында Ош мамлекеттик педагогикалык университети аттуу жогорку статуска ээ болуп отурат. Ош мамлекеттик педагогикалык университети илимдин, маданияттын, экономиканын,
технологиянын жана социалдык чөйрөлөрдүн өнүгүүсүн кабылдап, профессионалдык билим берүү программасын ишке ашыруу жолунда бара жатат. Jamaica.com.